28 июнга карата өлкө аймагында коронавирус илдетине кабылгандардын жаңы 1081 учуру катталды. Анын 17си Нарын облусунда. Учурда облус аймагындагы ооруканаларда 29 бейтап өпкөнүн кагынуусунан жабыркагандар, ал эми 41 ковидтен дарыланышууда. Оорунун күч алышынан улам облус аймагында кошумча орундуктар жана дарылоо иштерине керектелүүчү дары-дармектердин кору даярдалды. Нарын облысы боюнча эпидситуация кичине кооптураак болуп келатат. Мурдакка караганда аябай эле көбөйүп калды. Коронавирус илдетин жуктуруп алган адамдардын саны 69га жетти. Анын 41 азыр больницада стационардык дарыланууда болууда облус боюнча. Калганы болсо үй көзөмөлүндө болууда. Пневмониядан болсо 29 киши ушу дарыланып жатат. Бардыгы болуп облус боюнча больницада жаткандардын саны 70. Эгерде бейтаптардын саны көбөйүп кете турган болсо, ошого койкаларыбызды даярдап жатабыз азыр. Мобильный бригадаларыбыз иштеп баштады. 118 группасы дагы бүгүндөн баштап иштеп баштады. Ковидке жаттагыдай болгондар 2 жылдан бери ковид менен келип атабыз. Илдеттин жайылышына бөгөт коюу максатында санитардык көзөмөлдөө борборунун кызматкерлери каладагы тамактануучу жайларына рейд жүргүзүштү. Тилекке каршы анын жүрүшүндө вокзалдын айланасындагы коомдук тамактануучу жайларынын көпчүлүгүндө санитардык эрежелердин сакталбагандыгы байкалды. Коомдук тамактануучу жайларга, соода түйүндөрүнө, бардык ишкана мекемелерге, жеке чакан ишканаларга бир нече жолу санитардык көрсөтмөлөр ушу коронавирус илдетин алдын алуу максатында берилип, таратылып берилген. Ошолордун негизинде кайра ушу контролдоп аткарылыштар көзөмөлгө алынып атат. Бүгүнкү күндө мына автовокзал аймагындагы ашканаларды карап чыктык. Бул жерлерде көпчүлүк ашканаларда, ушул жерде болгону 5-6 эле ашкана бар. Ошонун ичинде дагы ушу санитардык эреже ченемдерди, нормаларды сактабай аткандары аныкталды. Ал эми Нарын шаарынын борбордук базарында ар дүйшөмбү күндөрү бардык соода түйүндөрү тазалоо иштерин жүргүзүш үчүн жабылуусу шарт. Бирок чектөөлөргө карабастан соодагерлер соода иштерин жүргүзүшүүдө. Bir жылдан бери мынакей пандемия башталгандан бери ушул жерде понедельник айма мынакей санитардык дем болот. Бирок санитардык дем деген менен мына санитардык абалга жооп бербейт. Мына эч ким тазалабайт мынакей. Эпидемия деген күчөп атат. Ошого деген ар бирибиз өзүбүз сак болуп, аралыктан сактап өзүбүздү дайыма маска тагынып жүрүшүбүз керек эле, бирок тилекке каршы андайгы болбой атат. Калктын мындай кайдыгерлиги абалдын оорулушуусунун башкы себепкери дешет дарыгерлер. Ошол эле учурда илдетке каршы эмдөөдөн жапырт өтүү зарылдыгы бар. Диана Советбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Нарын шаары.